Бүгүнкү күн сиздер үчүн саат мына 3-төн саат 5-ке чейин дейбиз, өтө кызып кеткен болсок дагы узатып коюшубуз мүмкүн. Бирок 2 саат менимче аябай кенен жетиштүү болот. Кандай дейсиздер? Эгер бизде кыргызда өзү адатта ушундай болот, ушундай суроо берейин дедим эле, анан көпчүлүктүн арасында койчу дедим да деп барып анан жатаканага барганда анан бири-бириңерге сүйлөйсүңөр анан. Ошондой учурлар болбослук үчүн мындай бир тартынып аткан болсоңуздар, кагаз жүзүндө берсеңиздер да болот. Кааласаңыздар атыңыздарды жазып коюңуздар. Каалабасаңыздар жазбаңыздар. Мына ушундай ээн эркин. Жарайбы? Рахмат. Кимде кандай суроолор бар? Аданки Самач, мен сизге 3 суроом, бир сунушу менен келдим. Биринчи суроом бул тарыхый жактарга бир эки мен үчүн түшүнүксүз болгон жерлери сизден өзүңүздөн түшүнүп алайын деген оюм бар. Биринчи 2002-2003 жылдардагы ата журт саясий кыймылынын сиз төрагасы болгонсуз, орун басарыңыз Роза Исакунова болгон. Анан ошол ортодогу экөөңүздөрдүн эмне түшүнбөстүк пайда болуп, экөөңүздөр эки ача жолго басып кеттиңиздер. Ошону биринчи суроом. Ушуга эле кошумча, сиз ошол экс-президентибиз Аскар Акаевдин убагында эң бир күчтүү оппозиционер болгонсуз. Элдин бардыгы Аскар Акаевден кийинки эле президент сизге ыйгарат деген ушундай жогорку ишеним бар болчу да. Ошол 2004-2003 жылы эмне үчүн саясий активдүүлүгүңүз басаңдап калды? Мындай чыкты, Курманбек Бакиевке эмнеге ал мүмкүнчүлүгүңүздү өткөрүп салдыңыз? Бул биринчи суроом. Экинчи суроом, мен Facebook'тан жаздым, бирок жообун эмнегедир караганга мүмкүнчүлүгүм болбоду, бирок азыр да бере алайын. Сиз Исхак Разаковду мындай чыкканда кумир же идеал катары адам тутасыз, мен дагы катары. Анан сизден ушунча жыл аралыгында бир дагы саясий шакирт тарбиялаганыңызды мен көрүп жүрөм. Исхак Разаковдун эң бир баам жасаган нерсеси ушул болчу, адамдык ресурсту өнүктүрүү. Эң бир орчунду. Бирок тилекке каршы сизге ушул күнгө чейин артыңыздагы мына мен шакиртим деген инсаныңызды көрө элекмин. Экинчи суроом ушул болду. Үчүнчү суроом. Жок, үчүнчүсү. Мен экөөнү бир эсептейм, себеби бул тарыхый окуя болчу. Азыркы учурда, 21-жылдын учурунда массалык маалыматы каражаты жок бир саясий күч эч качан бир ийгиликке жетпейт. Бул турмушубузда далилденип турган экес. Сиздин бир эмес эки жолку мындай расмий эмес жеңилүүңүздө бунун бардыгы сиздин же радиоңуз, же гезитиңиз, же телевидениеңиз болбогонун деп эсептейм да. Ушуну качан сиздин өзүңүздүн гезитиңиз, же радиоңуз, же интернет сайтыңыз бир мындай кандайдыр бир деңгээлде жигердүү иштеп баштайт? И сунушум, акыркы сунушум. Мен бир ванга эмесмин, же бир жараткандан бир неме алган жокмун, бирок өзүмдүн жеке баамымда келерки жылы жергиликтүү кеңештердин шайлоосу болот. Ошолго сиз ушул азыркы бул жер залда отурган жаштарды канчалык бир этап менен тарбиялап ошол шайлоодо эң жигерди утуп чыксаңыз, саясий бир оюндун бир борборуна болосуз. Эгерде утпай калсаңыз, мен сизде мындай ойлоп атам, ушу менен акыркы немеңиз мүмкүнчүлүгүңүздү колдон чыгарып, саясий өйүлгө айланасыз деп. Сунушум ушул. Ошон үчүн сизден сунушум көбүрөөк шакиртти тарбиялаанын үстүнөн көбүрөөк иштешеңиз. Рахмат. Атыңыз ким? Талайбек. Талай. Рахмат. Биринчиден 2002-2003-2004 жылдардагы ата журт деген бириктмени түзгөндө туура. Биз кайда келебиз, отура берсеңиз болот. Жок, суроону тагыраак жооп алгандан кийинки учурлар бар да, бизде саясатчылар сизди баш болуп, анан мындай түшүнбөй калыпсыңар да, анан мындай болуп калыптыр деп бир жерден бурурбуз. Ошон үчүн суроого түшүнбөй калбаштын, анын сөзүн контр аргумент коюп туруш үчүн ушуга турам. Уруксат берсеңиз. Эгер отура берсеңиз болот деп берсем, жок дегенде отурганга уруксат бербей койду дейтиңер, э? Түшүнүктүү. Ошол ал кезде көкүрөгүндө кээ бир киши айтканда жүрөгүндө бир жолборстун кылы бар инсандар гана ушундай өзлөрүнүн пикирин түз айта алат эле. Азыр экинин бири баатыр. Азыр жайлоого чыгып кетпедик. Ал кез өтө кыйын мезгил эле. Ошондуктан жанагы ата журт деген кыймылын түзгөн кезибизде 7-8 гана киши
Биз башыбызды канжыга байлап коюп ошондой уюм түзгөнбүз. Уюм түзүлгөндөн кийин силер жашсыңар, кийин турмуштан бир канча жолу менин сөзүм сиздердин кулагыңыздарда күмүш сырга болуп, коңгуроо болуп кагылат, ушуну эстеп коюңуздар. Улам жашыңар өткөн сайын турмуш өзү далилдеп жүрүп отурган болот. Азыр бир жакшы бир салыштырмалуулук айтты да. Дагы бир уюмдар бизге аралашалы, бизге кошулалы дейт, бирок бир шашпай туруп жазга жакын дегендей кылып. Эмне үчүн? Себеп бир чоң машина кар жааганда өтүп кеткенден кийин бутуңа кар кирбей ошонун изи менен кете бересиң да. Жол ачылып калат. Жол ачып бараткан кишиге өтө оор, өтө кыйын. Ачылып калгандан кийин моундай буруп, моундайраак ачып кетсе болмок экен деп сындай берет отуруп алып. Ошол сыяктуу ушул Атажурт деген кыймылды түзүп, мен көп эле кыймылдарды түздүм, ой пикиримди ачыктан ачык айтып салдым. Кээ бир кишилерде мен эч ушундай бир акылыма келбей койдум да, ичимде сыр сактай албайм. Тарс этип айтып саласың, аны ар ким өзүнүн каалагандай колдонуп кете берет. Мына Жаңы Кыргызстан деген партияны дагы, Кыргызстан элдик кыймылы деген кепти дагы, ошону түзөлү деген идеянын автору менмин. Анан кийин колунда 1-2 сом тыйыны бар азаматтар барып туруп эле гезитке баса коет экен, пресс-конференция бере коет экен, ошол менен дуулдаган бойдон кетип калат экен. Мына Атажурт деле ошондой болду. Биз ары бери ушундай болгончо анча кичине бир экчил азаматтар барды дагы партия кылып каттоодон өткөрө коюшту. Бир жагы. Экинчи жагы Отунбаева боюнча. Отунбаева туура мен кайсы жерге барып жыйын өткөрсөм ошол жерден калчу эмес. Кандай болгон күндө дагы сизден башка киши жок деп жүргөн кишилер. Кийинчерээк эмне болду? Урматтуу жаштар, байкап көргүлө. Саясат, таза саясат. Элдин, ошол коомдун аң сезими, маданияты өтө бийик болгон гана коомдо таза саясат жүрөт. Коомдук сезим, аң сезим, же болбосо жеке кызыкчылык экөө аралашып кеткен кезде акча саясаты утуп кетет. Эмне үчүн Отунбаев ушул жакка алып кетти? Себеп кээ бир мамлекеттин элчиликтери менен бирге кимдин тыйыны болсо ошол чыксын деген маселеге кетип калышты. Аны өзүңүздөр билесиздер. Экинчиден, Отунбаев ал кезге чейин Грузиядагы баягы Бириккен Улуттар уюмунун Грузиядагы элчиси болуп, Грузиядан атайын ыйгар муктуу инсаны болуп жүрүп, ошол Грузия менен Россиянын ортосундагы аябай катуу чыңалышты жасаган инсандардын бири. Мындайча айтканда, союздук республикалардын ортосунда биримдүүлүктү, ынтымактуулукту, бири-бирине ишенбөөчүлүктү жаратканга жасалган бир аракеттердин бири болду. Экинчиден, мен эч качан күч колдонуу тараптери болгон эмесмин. Себеп маданияттуулукту биз өзүбүздөн көрсөтүшүбүз керек. Күч колдонууга баруу тактикасына келгенде мен ал кишилерди такыр колдогон эмесмин. Биздин Ак үйдү басып алуу менен, Ак үйдү өрттөгөн менен аны кимди өрттөйсүң? Ал Акаевдин жеке менчик үйү эмес, ал Бакиевдин жеке менчик үйү эмес, ал кыргыз мамлекетинин үйү. Акылсыздар ушуга. Жөн эле алсаң деле болот. Алар качып асманда учуп бараткандан кийин үйдүн өрттөштүн эмне кажети бар? Не кереги бар? Баары бир ошого сиз менен биздин акчабыздын эсебинен ошол эле креслолор, ошол эле баягы компьютерлер, ошол эле жанакы килемдер сатылып алынат да, биз төлөйбүз да, башка бирөө төлөмөк беле. Мен андай жапайычылык жолго каршымын. Мен дайым ушуну айтып келем, баса белгилеп келем. Ошон үчүн кээде мени менен кесиптеш бирге чогуу жүргөндөр дагы айта берет. Өткөндө пресс-конференция өтсөм, Зина Капарова деген аксакал журналист эжекебиз айтты, вы, наверное, последний кыргызский романтик. Сиз до сих пор верите, что в рамках законодательства можно что-то поменять в Кыргызстане? Менин үмүтүм бар ошого. Мен түшүнөм бүгүн. Карышкырлар менен карышкырча баягы кандай ыкма менен күрөшкөн болсо, ошого жараша ыкма колдонуш керек. Ага да акылым жетет. Бирок мен кыргыз элимди, кыргыз жерин, кыргыз мамлекетин өтө сүйөм. Мен ыйлаганын каалабайм. Каалабайм ыйлаганын. Акаевден кийин эмне кеп? Акаевден кийин бизде
саясат туура айттыңыз. Акаевдин мезгилинде Аскар Акаевич болгон үчүн күнүбүз чыгып атат, Аскар Акаевич болгон үчүн күнүбүз батып атат деп ырдап жүргөндөр, академик, профессор, министрлер бүгүн деле ошолор. Ошолор тек гана фамилия өзгөрдү. Күн ошол эле жактан чыгып атат, ошол эле батып атат. Ал кетип калса, мамлекет бар болобу, жок болобу деп шолоктоп ыйлап жибергенге чейин барышкан. Анда сиздер жаш элеңиздер, билбейсиздер, көпчүлүгүңүздөр билбейсиздер. Ушунчалыкка чейин жеткен Акаев бар үчүн четтен келгендер бизге акча берип атат деп ыйлашкан. Ошол академиктердин көздөрү тирүү, кээелери баатыр болушту. Кызылдай калган, жалган. Мамлекетке берет андай карыздарды. Ал киши кеткенден кийин эле башка күн пайда болуп калды, Акиев деген. Ошол академиктерди карасаң, ошонун капталында жүрөт. Баягы эле биз кайра четке чыгып кетебиз. Могу бала жакшы эмес саясат жүргүзүп атат. Муну каттуу айтып атат. Бул сени тоготпой атат деп отуруп, биз менен да ортобузду чаптырды. Карап отурсаң, азыр Атамбаевдин жанындагылар эле ошолор жүрөт. Акаевдин мезгилинде 24 марттын чыгышына түздөн түз себепчи болгон кишилер бүгүн өтө жогорку кызматтарда отурушат. Калппы. Карап көргүлө. Мен фамилияларын айтпайм, жалгыз Мадумаров айтып келет дайыма. Өтө бийик деңгээлге чыгышты. Эмне үчүн Акаевден кийин президентке койгон жокмун? Сындаган аябай жакшы. Мен барам деп пресс-конференцияда бердим. Кыргыз болуш өтө кыйын. Менин макаламды окусаңыздар, кыргыз болуш үчүн кыргыз болуп төрөлүш аздык кылат деген макалам бар менин. Бул жагынан ак сакалы келет, бул жагынан көк сакалы келет, бул жагынан кара сакалы келет. Айланайын эки көйнө керпе жырткан кыргыздын каада салтын сакта. Айланайын орун бошот, айланайын Феликс Кулов сенден момча жашка чоң, айланайын Курманбек мындай чоң. Назардан калба. Макул деп аксакалдардын сөзүн койсоң, кийинки келген муун, эмне үчүн сиз жолуңузду бошотуп бердиңиз деп кайра доомат коет. Эгер ошондо жол бошотпой койсоң, ошол аксакалдар айтмак. Аксакалдардын сөзүн укпай, назардан калып калды да деген сөз болмак. Ошон үчүн кыргыз болуш өтө кыйын. Абай мырза. Өтө кыйын. Ата болуш да кыйын. Бала чака барбы? Бар. Улдарың чоңойгондо менин сөзүмдү угасын ошондо. Кудай буйрса. Жөн эле Кудай кааласа ошол күндөргө жеткирсин, бирок бул кыйын. Разаковду айтып атасыңар. Кадр даярдаган деп. 11 жылда кадр даярдаса болот. 10 жылда кадр даярдаса болот. Мага мына устат деп мына артыңда турган жигит турат. 21 жашта жогорку кеңешке талапкер болду. Өзү мойну менен, башы менен шайлоо эмекендигин көрдү, тартты. Бизге окшогон жаштар көп. Анан шакирт дегенде кандай? Сен менин шакиртимсиң деп эртеден кечке башын сылап отуруп даярдабайт. Көрүп жүрүп даярдайт. Ошону менен чогуу жүрүп даярдайт. Окуйт, баягы жазган макалаларын окуйт, баскан тургандарын окуйт. Мен Иса Казаковду көргөн эмесмин, а киши мени тарбиялаган эмес. Бирок мен ошол кишинин шакиртимин деп эсептейм өзүмдү. Эмнеге? Себеп баягы пленумда сүйлөгөн сөздөрү, съезде сүйлөгөн сөздөрү, кабыл алган чечимдердин баарын окуп, мен ошол кишиге окшогум келет. Мен ошол кишидей таза болгум келет. Мен ошол кишидей калп сүйлөгүм келбейт. Мен ошол кишидей маданияттуу болгум келет. Андай десе, гезиттер айтып атат, тилинен чаң чыгат деп. Казаков сүйлөгөндө Москвадагы съездерди өткөрүүчү зал тынчып калган экен. А киши сүйлөгөндө. А киши 5 тилде, өз тилинде сүйлөгөндөй сүйлөгөн. Орус тилинде да, өзбек тилинде да, тажик тилинде да, немис тилинде да. Кайсы тилде сүйлөгөсүн, бирдей сүйлөгөн. Не жаманбы? Тилиңден чаң чыкса жаманбы? Ушул мезгилге чейин мага койгон дооматы баланчыны түкүндөй деп койгон, а түкүндөй жерде мындай деп сүйлөп койгон. Сүйлөгөнгө укугум бар. Бирок бир да бирөө мага доомат кое албайт. Мамлекеттин бир сокур сары чакасын алып алган деп доомат кое албайт. Мамлекеттен бир кирпич алып алган деп доомат кое албайт. Мамлекеттен бир байпак алып алган деп доомат кое албайт. Доомат эмне? Ушундай деп сүйлөгөн. Казаковду дагы кезинде Алматыда чоң жыйын болуп атканда сүйлөп атканда Хрущев Никита Сергеевич айткан. Иса Казакович, жарайт. Кыргызстан 200 000 тонна фут будай үреткенсиз.
Қазақтар 1 миллион пут деп атат. Бир туған елсіңер. Эмне үчүн силер 5 есе аз бересиңер деген. Шундай трибунада турганда сөздөн кармагысы келген. Казаков 1 секундта ойлонбой туруп берген жообун бересиңерби эмне деген. Туура айттыңыз. Казак менен кыргыз бир тууганбыз. Биз казак туугандар менен биригип 1 миллион 200 миң тонна беребиз деген. Мана Литванын биринчи катчысы болгон Снечкус деген. Москвада съезд өтүп атканда, танапис болуп калганда, ашканага кирип тамак ичип атса, Разаковду эч ким сөзгө жыгыта алган эмес. Ошол Снечкус деген муну сөзгө жыгытам деп, үстүнөн күлгүсү келип, азыркы жетекчилер эми көрүнгөнгө күлкү болушуп атат. Ал мезгилде намысты берген эмес экен биздин жетекчилер. Ошондо Снечкус деген сураган: Исхак Разакович, а правда, что киргизы руками кушают? Деп. Then Разаков айткан: да, а разве вы ногами кушаете? Деп. Мына ошондой залкар мезгилдер болот. Керемет мезгилдер болот. Анан жанакы Шакир дегенге Кудайга шүгүр, теле көрсөтүүдө иштеп жүргөн кезинден бери мына биз сиздин шакиртиңиз биз деп көп айтышат. Көп айтышат. Анан журналистикада жүрүп, жогорку кеңешке саясатка кеткен журналисттер баары ондай публичный айтып, уят эми публичный айтканда бизде Кыргызстанда эки эле учурда айтышат. Жаркы дүйнөгө кетишиң керек, жада соркон жайып той бергенимде ошондой айтышат. Биз сиздин артыңыздан келаткан шакиртпиз деп эле айтышат. Сизди көрүп ушундай болгонбуз деп. Мен көп студенттер менен жолугушам. Биз мектепте окуп жүргөндө сиз бизге кумир элеңиз. Мага азыр Facebook'ка деле көп эле жазып атат. Мен сизди устат катары тутам, сизди кумир катары тутам деп. Жакшы жагымды алгыла, жаман жагымды таштагыла. Жаман жактарын баягы бетке айтып коюштук. Бирок бир акылдуу киши мага дайым мындай бир акылдуу эмнелерди жиберип турат. Никогда не бойтесь того, кто говорит вам правду, ибо они никогда в спину не бьют. Бетин айт. Кече эле бир жерден отуруп алып, элдер мындай өтө капа болуп атат дейт. Кап, Мадумаров, бүтүн Кыргызстан биз сиз деле өтөт да, биз кичине тыйын алып алалы десек өтпөй калбады, албай эле коюп отурбуз да деп жүрөт дейт. Мен айттым, жей берсин ошону. 5 жыл жесин алга. А эмнеге келип анан бизди өзү урушуп кетти деп ойлодук эле. 2-3 күндөн кийин айтышат, туура айткан турбайбы деп. Биз жакшыбы жаманбы элге, мамлекетке түрткү беребиз. Мына ЗАГСка чыкканда жакшыраак жүргүлө жигиттер, кыздар деп мен кайрылып келдим эле. Азыр өкмөт карап, бир чечим чыгарган атат. 3төн ашпасын дегендей. Биздин күчүбүз, акылыбыз таза. Биз түрткү беребиз. Сондықтан жанаты Разаков боюнча кадрларыңызды мен ушинтип айтар элем. Массалык маалымат каражаттары жок, эч нерсеге жетишпейсиз дейсиз. Макул. Айтканыңыз туура. Бирок ошо массалык маалымат каражаттарынын ээлери кантип ошого ээ болуп калды? Ушуга бир ойлонуп көрсөңүз. Кантип ээ болду алар? Асмандан түштүбү? Же жерден атасынын көмүп кеткен сандыгын таап алдыбы? Бир жерден бир нерсени басып алып, анан ошого ээ чыгып калат. Акылсыздарбы? Ишкердик болсочу. Ишкердик менен саясатты эч качан аралаштырбаш керек. Колдон келсе. Себеп ишкер болуп, саясатка аралашканыңда, саясатты туура эмес түшүнүп калдың деп бир жерден башкача жарыялап койгоңда, ишкердик ошол замат жокко чыгат. Же болбосо эмне болсо эң туура айтып атасыз деп туруп эле, эптеп саясатчымын деп дагы барып сен саясатчы эмессиң, сен бизнесменсиң, аны ачык айтышың керек. Андан уялбашың керек. Конституциянын статьясын сурасаң билбейт ошол ишти. Бирок саясатка барат. Белинский орустун улуу сынчысы айтканда, сынчылар кимдер дегенде, өз эң сынчылардын мыктысы. Сынчылар булар жазуучу боло албай калгандар деп. Жазуучу болоюн деп боло албай калгандар дейт да. Анан Толстойду дагы сындай берет, Лермонтовду да сындай берет, Пушкинду да сындай берет. Өзүңдүн бир чыгармаң барбы десе жок. Биздин кыргыздын бүгүнкү серепчилери сыяктуу. Бир мисал келтирейин. Курманбек Салиевичтин өз баласын Сарийге жетекчи кылып койгондугу Эрдик деген тирүү. Бүгүн да жумасын 2 жолу чыгып турат серепчи болуп. Эрдик деген. Бул деген жоопкерчиликти жеке башына алып атат. Мындан өткөн баатырдык болобу деп сүйлөгөн бир серепчи. 7 апрелден кийин
өкмөттүн үстүнө өкмөт куруп, баласыны цариге коюп койгондугу бул акмакчылык эле деп сүйлөп атат. Ошол эле себепчи. Эмесине ишенесиз? Силер бири-бириңерге жиберип турасыңарбы, жанагы эшекке минген дайычесин жетелеп келаткан чалды көрдүңөрбү, Мен силерден алам ошондой жакшы нерселерди. Экөө үч кашып алып келатса эмне кыйнайт деп, анан өзү түшүп жетелеп алса эмне аялын отургузуп алып өзү жетелеп баратат деп. Анан өзү минип алып аялы жөө баратса эмне аялын жөө алып келатат деп. Экөө тең жөө жетелеп баратса булар эмне ишетти жетелеп келатат минип албайбы деп. Айтор ушундай заман. Массалык маалымат каражаттары жок. Мен макулмун. Ойлонуп көрүш керек, бирок Кыргызстанда теле көрсөтүп ача албайсың. Саясатың туура эмес кетти дегенче ошол частотаны алат. Жергиликтүү кеңешке даярдык жаштар дейсиз. Жергиликтүү кеңешке мен ачык айтам, баруунун кажети барбы жокпу өздөрү чечсин. Менде мүмкүнчүлүк жок. Ушул жерден талапкер болуп чык. Ушул жерден бар күрөш деп. Күйөөбү жүрөгү менен чыксын. Чыкса күн-түн жардам бергенге даярбыз. Жаштар дейсиңер, жаштар ушу бир серепчилерге айткан бир сөзүндү айтайын, сиздер дагы туура кабыл алыңыздар. Биз жалаң жанакы саясий партиялардын жетекчилери отуруп, анан 2-3 серепчи барыптыр, отуруп алып бизге момундай кылып алып барыш керек, момундай кылып алып барыш керек дейт да. Анан мен айттым да ошо серепчилерге. Ушу 2-3-өңөр бүтүндөй Кыргызстанга айтасыңар, момундай болсо жакшы ийгиликке жетесиңер деп. Ушу 3 эле акылдуусуңар. 3-өңөр башыңарды бириктирбейсиңер да бир партияны түзүп чыкпайсыңар элге. Анарбы? Жаштар дейсиңер. Жаштар келгиле, бириккиле дагы аксакалдар, чоңдор ушинтип жүрүп ушул күнгө келтирди дейсиңер. Келгиле бүгүн 21 жаштан баштап жогорку жергиликтүү кеңешке аттансаңар болот. Onu bitip kalasınlar 21 yaşta. Emне үчүн биригип туруп Бишкек шаардык кеңешине барбайсыңар? Эмне үчүн? Алай. Акылың менен ташты жарып турсаң да, чөнтөгүңдө тыйының болбосо, шайлоочулар сени менен жолугушууга да келбейт. Сенин курагыңдагы жаш жылдыздар гел мени жаш катары колдоп койчу, 2 жерге концерт коюп берчи десе, гонорарын төлөбөсөң салам да айтпайт сага. Ушунбу? Бир аз. Анда бүгүн шайлоо, быйыл шайлоого бар. Анан бүткөндөн кийин айтасың 100% кошулам деп. Бирок биз жаштарды ушундай кылышыбыз керек. Жаштарды менин өзүмдүн жеке көз карашымда дайым муну массалык маалымат каражаттарында айтып жүрөм. Bir aksakалга 3 жашты байлап беришибиз керек. Бүгүн министр 60 жаштагы жигиттер кыздар болуш керек. Жигиттер кыздар эмес, аксакалдар да алар. Өзүң ошого жакындагандан сайын эле жигиттер деп сүйлөй береткенсиң. Ошол жаштагылар болуш керек. Жанына 3 орун басарды ошол 25 менен 30 ортосундагы жигиттерди кыздарды коюш керек. Эмне үчүн? 5 жыл практикалык тажрыйбаны алышы керек. Сонда кадр даярдалат. Мен бир-эки сунушумдун акыркы комментарий берип коеюн, ошо залдардын эмеси. Биринчиси, сиз өзүңүз Түркияда болдуңуз, ак партиясынын тарыхын жакшы билсеңиз керек. Ал Режеп Тайып Эрдоган өзү Büyük Şehir, Стамбулдун мэри болуп, ошол жерден көтөрүлгөн үчүн 2001-жылы уранында биз шаарды өнүктүргөнбүз. Жадан алса эми башка шаарларда өнүктүрөбүз деген эл нишенин алып кеткен да. Жергиликтүү депутаттардан эсебинен көтөрүлгөн. Бир, экинчиси, сиз баягы бир тыйыны жок депутат боло албайт дегенге мен кайчы пикирим бар. Азыркы учурдагы 44-чү Американ президенти Барак Обама эч кандай тыйыны жок. Өзү Иллиной штатында конгресске барган. Бир, акыркы суром, бул адам кишинен суром. 2007-жылы сиз мамлекеттик катчы болуп турганыңызда Президент Бакиев сизге улуттук идеологияны иштеп чык деген буйрук берген. Бирок сиз ал идеологияны толук иштеп чыга албадыңыз да. Ал болгону эле бир-эки мындайчында жалпылап айтканда өзүбүздү атта тегибизге кайрылайлы, каада салтыбызга, макалакабызды колдонойлу деген эле мындай үстүртүүдөн эле сөз болуп эле калып калды. Ушуга эми кантип ушунун максатыңызга жеткиресиз? Рахмат.
урматтуу суроо берип аткан жалпы эмелер бул жерде азыр 200 адам отурат. Баардыгыбыз суроо бергибиз келип атат. 2 минуттан 3 минуттан максимум эме кылалы. Азыр 10 минуттан эме кылып туруп 4-5 адамдын убактысын кармап койду. Бир тыйыгы жок, депутат боло албайсың деген сөздү айткан жокмун табай. Мен айттым, каражатыңа карап шайлоого барыш керек экен деп. Мен муну пресс-конференцияда да айттым. Экинчиден, Барак Обаманы мындай эле коелу. Ага көрсөтүп бере аласызбы ошол тыйыны жок депутат болуп келдиң деген 120-нын ичинен бирөөсүнү? Сизди көрсөтө алам. Ошон үчүн биз ушул жерде экөөбүз чогуу турабыз. Экинчиден, баягы идеология деген китеп болбойт. Аягына чыккан жоксуз деп дагы бир эме кылдыңар, эми журналисттер болсо мен айтат элем, алар жаза берет да депчи. Аягына чейин чыгып, ошо кыргыз мамлекеттик биримдик аркылуу өнүгүү деген китепче чыккан. Ошол расмий бекитилген. Эми сиз окубасаңыз эле ал китеп жок дегендикти билдирбейт да. Эми ал китепти саткандай азыр мамлекет башына таштайт туруп, ошол мезгилде сатылган. Азыр андай китептер сатылбайт. Сталиндин кайсы китеби сатылып атат кайсы жерде? Ошол сыяктуу эле көрүнүш. Экинчиден, идеология дегенди мен ошондо да интервью берип айткам. Бир киши жазбайт идеологияны. Россияны карап көргүлө. Идеология ар бир мамлекеттин жетекчиси өзүнүн баскан турганы менен, сүйлөгөн сөзү менен, жасаган аракети менен улуттун идеологу ошол киши болуп калат. Мына Путин келди, күрөш десе күрөштү, аскер самолетке десе аскер, суу астындагы десе суу астындагы, танкист болсо танкист болду, баарын болду, карап көрүп, Россияда болуп көрбөгөндөй спорттук мекеме ишканалар ишке кирип баштады. Спорт культ болуп калды. Культ. Ал китеп жазган жок. Ал элге жарыялаган жок. Мына биздин баштагы жетекчилер деле ушундай болот эле. Усубалиев көгүз шляпа кийгенди жакшы көрөт эле. Биздин совхоздун директорлору да ошондой шляпа кийет эле. Кийин Масалиев келди, Масалиев күрөң кара шляпа кийди. Совхоздун директорлору, парткомдору бүт ошондой, мектептин директоруна чейин ошондой шляпа кийди. Идеология деген сенин алдыңдагы бараткан кишинин жүргөн, турган, баскан, сүйлөгөн кыймыл аракеттери болуш керек. Кыргыздын өзөгү кандай дегенде, ата бабадан калган макал лакаттарга гана таянып жашайт. Эч ким сөз эркиндиги боюнча бизден мыкты идеологияны ким жазат? Ырчы менен элчиде өлүм жок дейт. Тил баш кесмек бар да, тил кесмек жок дейт. Ол болуп көрбөгөндөй сөз эркиндиги. Болуп көрбөгөндөй. Бирок ошонун аркасында жоопкерчилик бар да. Ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Жаактан жаңылган турбайт, туяктан мүдүрүлгөн турат дейт. Мына ушунун терең мааниси өзүнчө эле бир роман китеп эмес. Мындан өткөн идеологияны ким табат? Балдарыңдан жакшылык көргүң келсе, атаң менен энеңи көрсөт дейт. Муну ким, кайсы элде, кайсы улутта бар ушундай? Бизде улуу нерселер бар, бирок ошону биз чанып, теригип, ошону менен колдонбой келатабыз да. Караңыздар, ошол Аскар Акаевичтин мезгилиндеги эң ирип чирип кетүүчү мезгил эмнеден башталды? Мамлекет жетекчиси болуп отуруп, 2000-жылы айтты да, шайлоочуларга кайрылып, эмне берсе ала бергиле, эмне берсе жей бергиле, бирок каалагандай добуш бергиле деди. Урматтуу Аскар Акаевич, Конституция боюнча, мыйзам боюнча сатып алуу чоң кылмыш жаза кодекси менен жазаланат. А президент катарында ала бергиле, жей бергиле деген сөз бул эми деген сөз. Шунан баштап ириди да чириди кетти. Эл ошонун бузулду. Айтып атпайсызбы, бир да тыйын бербей депутат болгон туура. Мен 3 жолу ошондой, бир да бир чымчык сойбой депутат болдум. Эмне үчүн? Эл таза эле. Анан көрдү да, башка райондордо ушундай экен, башка райондун кандидаттары барып заправка кылып берет экен, көпүрө салып берет экен дегенде, Мадумаровдун жазган мыйзамы менен эч ким окубай баштады да, колдонбой баштады. Мына бүгүнкү күндөгү силердин дагы жашооңорго түздөн түз ошол Мадумаровдун жазган, кабыл алган мыйзамдары сизге сөзсүз таасирин тийгизип атат сиздерге. Бирок аны сиздер билбейсиздер. Андан көрө 20 сомду чөнтөгүңөргө салып койсо көзгө көрүнөт да табай. Же барып бир попкорн алып берип берсем, же бир азыр Ала Тоо кинотеатрына киного чакырып койсом, ушуну өмүр бою айтып жүрөсүңөр да, бирок көзгө көрүнбөй келип аткан нерселер көрүнбөйт. Макул, кандай деген менен дагы көп талаштар болгон болсо жазышабыз, Рахмат.
Саламатсыздарбы, Адахан Кимсанбаевич. Менин атым Дастан. Жаман көрбөсөңүздөр, урматтуу зал, орус тилинде суроо берейин, анткени меники орус тилинде жакшыраак, лучше получается задавать вопрос. Добрый день, Адахан Кимсанбаевич. Хотел задать вопрос первым, потому что зарегистрировался у вас первым номером, но не получилось. Задам вопрос вторым, потому что 12 декабря у нас день рождения Чингиза Айтматова. И как раз и у меня тоже самое день рождения, как говорится. 12 число как бы для меня символичное число. И мой вопрос заключается в том, что я сходу эти вопросы буду придумывать, заранее не готовился. Очень смотрю часто вас в Фейсбуке, комментарии ваши смотрю, и очень много вопросов, которые люди осуждают вас. Осуждают, потому что вы когда-то работали у власти, и естественно это вызывает какую-то ответственность перед народом. Чтобы было понятно для зала, для народа, так скажем, хочу задать первый вопрос такой. Что вы сделали во время, находясь у власти, что вы сделали для развития Кыргызстана, для развития народа, для развития экономики и общества? Это мой первый вопрос. Второй вопрос касается внешней политики. Какова ваше видение нашей внешней политики и какие вызовы, угрозы нам предстоит ответить в предстоящие годы? Потому что у нас сейчас очень имеет такой глобальный вопрос кризис. Это украинский кризис, кризис в Сирии. И это, естественно, будет оказывать влияние и на нас. И сможем ли мы ответить в рамках, так скажем, геополитики, и в какой альянс, либо в какой союз мы должны придерживаться? Скажем так, в геополитике есть две теории, что soft power, то есть land power, и sea power, то есть морская держава и сухопутная держава. Вот в какую из этих держав нам нужно быть вместе с другими союзниками, потому что мы, Кыргызстан, слабая страна. И третий вопрос касается лично нас с вами. Вы ведете блог, надеюсь, и дальше будете вести этот блог. Есть писатель и политик в России Николай Стариков, наверное, вам это знакомо. Мы также с ним очень часто ведем блог у него в Фейсбуке. И он всегда отвечает на вопросы, так же, как и вы. Я думаю, у вас будет этот тренд уже постоянным. И комментирует внутреннюю и внешнюю политику самой России. Тем самым набирает очки для себя, потому что он как бы сопредседатель партии Великое Отечество. Хотелось бы, чтобы вы так же, как и он, можно сказать, да, комментировали и нашу политику, говоря, высказывая свое мнение открыто, чтобы как бы, что можно людей, единомышленников поддерживали вас. И почему я сказал, касается лично нас, что мы можем сделать друг для друга. Я вам, вы мне. Спасибо большое. Рахмат. Билбейм, ушундай кырымы бар экен, алдын ала туулган күн менен куттуктабайт дейт, дагы 2 күн бар экен. И в один день родился Чингиз Төрөкуловичем, это честь. Хотя бы с этим пока поздравим. Дай Бог, что всегда успех сопутствовал тебе. Что касается, что я сделал, будучи госслужащим. Я, во-первых, в течение 10 лет был депутатом, был председателем комитета по социальной политике и занятости населения по молодежной политике, по делам ветеранов. Это огромный комитет, большой комитет. Что я сделал? Я писал законы. Какие законы? До сих пор пенсии и пособия наши отцы и деды получают в виде денег, купюр в кыргызской валюте. Это закон Адахана Мадумарова. Чем платили раньше? Вы не помните, чем платили? Давали рис, давали фуфайку, давали сапоги, 5-10. Все. Но только не деньгами. Водкой даже давали, мылом давали. И то, что запрещается, и социальные пособия, и пенсии должны выдаваться исключительно в национальной валюте, это я не считаю, что это моя заслуга. Но я инициатор этой идеи и автор этого закона. Чем я горжусь. И то, что ваши родители по рождении 7-го ребенка становятся мать-героиней, это закон Адахана Мадумарова. По сей день работает. Раньше при Советском Союзе давали звание мать-героиня после 10-го ребенка. А сегодня родить 7 – это мужество, героизм.
Особенно кыргызские женщины более 2 уже не рожают. Почему? Демократия. Хочу, рожу, не хочу, не хочу. Вот. Если после 7-й ребенка становится мать-героиней, я считаю, это посильная социальная поддержка нашим матерям. Мы в будущем должны рассмотреть и посмотреть вопрос. Пожалуйста, Путин принял решение, материнский капитал. Естественный рост Российской Федерации последние 3 года она стабильно растет. Почему? Потому что есть стимул. После рождения 3-го ребенка мать, она уже гарантированно получает квартиру. Это стимул. Хотя не надо торговаться с детьми, но никуда не денешься. Что толку рожать 5-6 и все окажутся на улице? Я прошу прощения, опять перешел на государственный язык. Почему не рожают? Потому что не имеет социальной обеспеченности, не имеет возможности. Мы с вами живем в городе, а многие из села приехали. Посмотрите, буквально лет 10 тому назад были такие моменты, пока старшая сестра не придет, младшая сестра не могла идти в школу. Почему? Потому что зимние сапоги это у сестры, и у нее это одни сапоги. Были такие моменты. И это тоже закон Мадумарова. То, что сейчас некоторые мои коллеги обвиняют, что это не идея Мадумарова, что обеспечить хотя бы раз горячим питанием с 1 по 4 класс, да, закон был принят раньше. Но почему до тех пор, пока Мадумаров не стал вице-премьером по социальной политике, ни один вице-премьер, ни один премьер, ни один президент не торопился исполнять этот закон? Да, Мадумаров, будучи председателем комитета по социальной политике, принимал этот закон. Потом, став вице-премьером, начал реализовывать. Посмотрите, это не так уж давно. В 2005 году с 1 сентября начали впервые обеспечивать школьников горячим питанием. Кто это может отрицать? Только слепой. Это тоже заслуга и расчеты, и поты, и нервы Мадумарова. И по сей день они хотя бы стакан молока и булочку получают. Далее. До принятия закона Адахана Мадумарова родильные дома были платными. Это сказка? Сказка. Но, к сожалению, в Кыргызстане было так. Она была платная. Пошла, родила, будь добра, заплати. Другие государства за то, что ты родила, выдает социальную поддержку, денежное выражение. А в Кыргызстане было все наоборот. Родила, получай наказание. Еще за это мать должна была платить. Для вас это сказка? Сказка. Мы пережили такие дни. Это тоже решение Мадумарова. С 74 лет до конца жизни, независимо от того, что она защищена обязательным медицинским страхованием или нет, бесплатная государственная поддержка – это тоже закон Мадумарова. Да, я мост не строил, хотя мы строили у себя-то. В округе строили, и мосты строили, и школы строили. Я могу по пальцам посчитать, лично Мадумаров сколько школу построил. Но я же об этом не кричу. Почему? Потому что вот предыдущий оратор был прав. У меня нету собственного телевидения, что пошел, 2 буханки хлеба отдал, или там 4 легенду, значит, воду раздал, и об этом буду целую неделю кричать. Нет. Сообщелықты умчукпай жасайбыз. Что мы сделали в Караколе? В Караколе круглые сироты. Это детский дом в Сыкульской области. Детьми, когда мы встречались, они просили единственное. Я думал, что они будут просить ноутбуки, телевизор, магнитофон или еще что-то. Вы знаете, слезы наворачиваются в глазах. Дети попросили, сделайте нам полный сборник детской энциклопедии. Они просили, чтобы библиотеку построили. У них книги нет. Вот Акыл Казакович Айтпаев сидит. Он был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Один русский мальчик 7 класса, Алакула Осмонова, как процитировал на кыргызском языке. Диву даешься. Алакула Осмонов-то. Я задал вопрос, кем он хочет быть в будущем? Спасателем.
Я задал вопрос, почему? Потому что он хотел спасать их, себе подобных, которые остались брошенными. Мы же об этом не говорим, мы же об этом по телевизору не показываем. И мы взяли на себя ответственность. Если он закончит школу, потом обязательно мы поможем, что он будет учиться в институте МЧС и в будущем станет спасателем. Таких детей сколько? В Узгенском районе есть круглые сироты по всей стране, по всей республике. Там около 200 круглые сироты. Атасыда, енесида жоқ, круглые сироты. То, что мы капитально отремонтировали, то, что мы на Новый год делаем подарки, мы же не кричим об этом. Кстати, как раз вспомнил, до закона Мадумарова все детские дома были на местном балансе. Местные бюджеты бывают разные. Какой бюджет в Акталинском районе, или в Чаткальском районе, или там в Чоңалайском районе? Какой может быть бюджет? Другое дело, город Бишкек, Ош, Джалалабад или Токмок, Карабалта, они могут быть самодостаточными. А другие города у нас какие местные бюджеты? Хоть одно предприятие есть бюджетообразующий? Нету такого. И именно по решению комитета нашего и по закону Адахана Мадумарова, я не побоюсь, открывайте, вы все грамотные люди, открывайте по интернету, какие законы написал Мадумаров и как они работают. Все они перешли на государственный бюджет. Я считаю, что это самое, что у меня есть святое. А вот то, что там где-то там что-то построят и кричать об этом, что мы это сделали, это бизнес, дорогие мои. Некоторые партии кричат, мы открыли 30 каких-то там предприятий. Но это твой бизнес, дорогой. Ты на этом зарабатываешь. Или не так? Если ты где-то заправку построил, не надо орать об этом, потому что ты на этом навару получаешь. Это твои деньги. Никуда не ушло. Если ты такой человек, давай в Чаткальском районе построй заправку. Построй в Чоңалайском районе. Да, в Чоңалайском сейчас стратегически, потому что китайцы уже начали ездить туда и обратно. Это тоже выгодно. Поэтому у меня есть то, что я вспомнил, об этом только говорил. Я, будучи госсекретарем, проводил впервые в истории Кыргызстана первый международный иссыкульский кинофестиваль. Всемирный кинофестиваль. Мировые звезды были у нас. И Чингиза Төрекуловича пригласил и попросил, чтобы он стал почетным президентом этого кинофестиваля. Я горд и рад. Говорим о туризме, вспоминаем только Сомколь, Ысыколь, а Сомколь, а Сарычелек. В Сомколе для того, чтобы привлекать наших граждан в первую очередь, потом и наших соседей, провел международный фольклорный фестиваль Сомкольды Манас Чербеген. Между прочим, российская группа, ансамбль, российский казачий ансамбль из Пензенской области, Миряне называется, они заняли первое место. Они впервые узнали, что над уровнем 3016 метров есть такое уникальное озеро, как Сомколь. Кыргыздар деле биринчи жолу көрдү ошондо барып. Мындай көл бар экен деп. И в результате какая дорога была построена до Сомколя, и бүгүнгө чейин чабандар келип рахмат айтат. И Түркияга жумушка кетип калдыңыз, да, кетип калдым. Эмнеге? Эмне жумуш берсе келкейип эле, тоготпой эле отуруп атасыз, барып кыргызга жардамыңыз тийбейби деп айттыңар, кеттим, макул дедим. А келсем эмнеге кетип калдыңар? Кетип калдым, бардым, дүйнөлүк кыргыз көчмөндөр оюндарын Ысык-Көлдө өткөрдүм. Бул кийин айтылат, урматтуу жигиттер, кыздар. Кийин. Бүгүн Мадумаров тирүү кезинде, ушундай сиздер менен түзмө-түз турган кезинде айтпайт. Эмне үчүн биз мактаганды жаман көрөбүз. Жакшы жагын айтпайбыз. Өлгөндөн кийин айтабыз. Мен балдарыма банктан ячейка калтырып аткан жокмун. Банктан счет ачып берген жокмун. Балдарыма бизнес ачып берген жокмун. Эмне ачып берип атам билесиздерби? Мен кеткенден кийин атаң жакшы эле деген сөз уксун деп гана жашап жүрөм. Атаң таза эле, атаң керемет инсан эле. Мына ушул себеп атадан калган байлык балага ашыгатпайт дейт.
Себеп балаң ақылды болған болса, өзі табады. Ақылы жоқ, тәрбиясы жоқ, имансыз болып қалған болса, миллиардтаған капиталды таштап кетсең де, бір жылдың ішінде жоқ қылып чачып алып отыра береді. Сондықтан балдарға жаратқан инсап берсін, иман берсін, көкірегіне мейір берсін, тазалықты берсін, адалдықты берсін, елі жеріне, ата-енесіне күйімдүүлікті берсін деп Құдайдан ошону сурайлы. Теперь вызовы и угрозы. Мы недавно, буквально 16 ноября, впервые провели в Бишкеке, учредили Бишкекский форум. Это та площадка, где это надпартийная площадка. Представители различных партий могут прийти и обсуждать те наболевшие вопросы, которые сегодня нам надо решать. Я тогда, может быть, очень громко сказал, слишком горько. Для нашего парламента, для нашего правительства самым важным вопросом на сегодняшний день, знаете, какой вопрос? Представители какой партии будет акимом Актаринского района и Чаткальского района? Это первый актуальный вопрос. Второй актуальный вопрос. Почему вы убираете мою машину и моего помощника? Это второй вопрос. Третий вопрос. Все-таки будем покупать кресло или не будем покупать? Это третий вопрос. Я вам скажу, что вызовы, предстоящие угрозы, риски, они огромные, они глобальные. Не зря и в Таджикистане, и в Российской Федерации, и в Казахстане усиливаются какие-то там оборонительные мероприятия. Они это не скрывают. Они об этом открыто говорят. Путин практически еженедельно делает какие-то там заявления в целях обеспечения государственной безопасности. Наши спят. И как будто назло ликвидировали Министерство обороны. Все делается наоборот. Удивительно, поразительно. Может быть, они исполняют какую-то там чужую волю извне, чтобы развалить Кыргызстан. Вы должны знать, что есть такая программа «Развалить Кыргызстан». Я читал в свое время этот документ, что до 2025 года такое государство, как Кыргызское, не должно оставаться на карте. Они работают. Интернетте açсаңыздар бар. Стамбулдан қат деген менің статьям бар. Оқып көріңіздер. Бүтін Қырғызстан дегенде açсаңыздар, бүтін Қырғызстан емгек емес, бүтін Қырғызстан деген сайтты açсаңыздар, ошол жерде бар. Мен айтып отырмын, все занимаются укреплением государственности, а для нас это все равно. Бешбармак барбы, чайың барбы, керемет инсансың. Все. Идет скрытая экспансия со всех сторон. И с этой стороны, и с этой стороны идет экспансия. Дорогие мои, современные вызовы, они носят, знаете, такой скрытый характер. Информационная безопасность как никогда сегодня актуальна. Мы 15 февраля, вот Бишкекский форум, собираемся проводить международный форум по информационной безопасности. Посмотрите, в Кыргызской республике, кто может сказать, сегодня проводится государственная политика информационная? Никто. КТР может? Никогда. ЛТР может? Никогда. Почему? Потому что народ не верит. О чем говорит? А местные каналы, у каждого олигарха есть своя телекомпания. Не верит. Не проводится единая информационная политика в нашей стране. Хоть как обвиняйте меня, это факт. К сожалению. Это горькая правда. КТР'дан алатоны сілер көрбейсіңер сілер. Көрбейсіңер. Көрсіңер да ишенбейсіңер. Ишенесіңер. Ишенейсіз деп алып күлесіңер. Көрдіңер ғой? Как это так? Вот в Российской Федерации посмотрите. Они не боятся, какие архиважные вопросы или события проходят, вечером сразу в прямой эфир обсуждают. А у нас разве есть такие эфиры? Вот посмотрите, самые оппоненты политики Путина, они выходят в прямом эфире, выступают. В Турции то же самое. Самые заклятые оппоненты Таyyip Эрдогана, это Кылычдар Оглу, каждый день, включаешь телевизор, выступает. Создаются одинаковые возможности. Чем на площади Алату обсуждать, лучше в эфире надо обсуждать. В культурном виде, в галстуке, без драки, без матершины. Интернет открывайте, одни маты. Маты-перематы. Что за общество? Вызовы у нас
созревает изнутри. Астамырза. Изнутри. Мы как нация сегодня сформировались? Нет. Нет, к сожалению. Как бы мы ни грудь били, мы кыргызы, потомки Манаса. Бейте меня, ругайте, материте. Я могу сказать, как нация мы еще не сформировались. Уру. Сегодня вы можете себе представить, в Иссыкульской области станет губернатором Джигит из Таласской области? Нет. О чем я говорю, Джигит из Таласской области? В Жетыгузском районе может стать человек, который родился и вырос в Томском районе? Никогда. Аяғы шығат, құрнамыз, өзімізде жоқ бұ, құрып қалды бұ. Или не так? Дорогие мои, поверьте, все вы согласны со мной, но только молчим. Почему? Мало ли что. Мало ли что. Жванецкий есть, российский сатирик. Он в своем выступлении говорит, где эти дури, трехэтажные, пятиэтажные, динозаврами назывались, говорит, где они сейчас? Вот есть маленькая рыбка, говорит, плоская, как камбала. Лежит себе на дне, глазами наверх смотрит, что там происходит наверху. И не шевелится. Вся трагедия этих динозавров, говорит, что они исчезли, они высунулись. Камбала лежит себе. Мына Акаевтің кезінде да, Масалиевтің кезінде да, Бакиевтің кезінде да камбалалар жатты да, астында жатты, қарасаң азыр деле жатады, ошол эле 7-нчи этаждан түшпөй эле жатышат. Не высовывается. Так что угрозы очень многие есть. Вот мына жазып атат, вопросов много, ответы покороче, один вопрос, ответ 5 минут. Согласны вы на это? Давайте. Я вынужден так отвечать, почему? Потому что хочется объяснить все-таки. А вот этих угроз у нас очень много. Рисков очень много. Ана азыр Евразеске кирсек жыргайбыз деп, гейлер айтып койгон экен, кыргыздар билесиңер да, өзүңөрдүн кошуналарыңар, башкалар 50-ден 100-ден машина сатып алып, корого киргизип койгондар бар да. Почему они так обманывали? Ана эжелер чыгат Дордой базарында, Кытайдан тонналап жүктөрдү алып келдик эле, кымбат сатабыз деп, бүт баары кетти деп. Им жооп берет. Это, оказывается, была рекомендация Министерства экономики. Молодцы. Этот человек сейчас выше пошел. Сидит себе нормально. Смотришь, счастливый человек. Макул, суроолор барбы?